Biz turmuşqa atalardan geçkeli, tep atıştan soğuş otun geçmedi. Atalar törelelek biz üçün, kala verdi tan kaldığında, kala verdi tan kaldığında tepseli. Biz turmuşqa ağalardan geçkeli, tep atıştan adam kanın geçmedi. Ağalar canı baskan biz üçün, kala verdi tan kaldığında, kala verdi. Salamatçılarımı, ayıldaşlar, bilgen konoktor da bizden rayondun jetekçileri, bizden ardaqlı ayıldın aksakalları, amansızlarımı. Hem bu espelik jönünde bunun en çoğun kızmatı bizden yaşlardı jakşı jolga, jakşı tarbiyaloo. Uşul jerde talaşıp alışıp, bizden uşul ayıldın baldары, kambaralı, baş bolgon baldar, klastaşlar uyuşturup baştaştılar. Oşundan beri uşul jer yaşlarda tarbiyaloonun jakşınakay uyası olup kelatan. Эми soğuşqa katışkanlardın bardığın, жатқан жерлері жайлы болсын. Biz geçegide кейін қайтып келген 20-ға жақын аташтарыбы, ақсақалдарыбызды көріп қалдық. Алардың тарбияларын ұқтық, сөздерін ұқтық. Алар мына кечеле өткен Жумай ақсақал, ошол эле Сайдырахман ақсақал, ошол эле соғыштан жарадар болуп келген Урман ақсақалдар, ушулардын көрүп, ушулардын сөздөрүн уктук. Эми эмне дейбиз? Мына айткандай чын эле ушул турмушту, ушул күндөрдү бизге Кудайым кут кылсын. Ушуга сыймыктанып, ошолордун арбагына ыраазы болуп, тарбияларын пайдаланып, жакшы кадрларды өстүрүп, ушул жерден чыгалы. Чокулук тоолордун бийикчери, Чокудай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп тоолук эне төрөгөн сени жана мени дейт. Мына акебиздин баса белгилеп атканы ошондо. Кийинки балдарга ушул сабак болсун деп, ушундай патриот болсун деп, албетте улууларды, мыктыларды эскерип жүрсүн деп ушундай иш-чара өткөрүлүп атат. Андыктан сөз Мырзыбраев Жаныбек агабызга берилет. Бүгүнкү октябрь айылындагы салтанаттуу эскерүү күнү кут болсун. Бул эмгек, бул аракет, бул нерсени уюштуруп жасап коюш оңойго турбаса керек эле. Муну үчүн акимибиз айтып кеткендей, жогорудон баштап ушул айылга чейинки аракеттин негизи менен келечекте бизден кийинки жаш төрөлө турган муундарга бул согуштун күнү, согуштун белгиси унутулуп калбасын деп, тиги жерде ушул айылдан кеткен, келбей калган, келип бул жерде өмүр өткөн улуу аталарыбыздын, абаларыбыздын тизмеси менен ошол адамдар ушул пулемет менен, ушул танка менен жүрүп немисти жеңип келгендигинин белгиси болуп, түбөлүккө эстеп жүрүшсүн. Кут болсун улуу урматтуу ушул октябрь айынын жалпы тургундары. Рахмат. Албетте жогоруда айтылгандай, бул жерде аталарыбыздын колдонгон куралдары гана балдарда кийинки муунга ошол эстеп туруу үчүн гана коюлуп атат. Ал эми аталарыбызды эң чоң эстеп туруубуз бул кишилерге Куран түшүрүп туруу. Жада ажекебиз да айтып өтпөдүбү? Андыктан бул жерде Ислам институтунун директору Абдырахман Кары ажекебиз келип отурат. Жакшы тилек айтып, ушу аталарыбызды эскерип Куран түшүрүп койсо.
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ربي кереметті оқылған Құр'ан аяттарынан, бұл жерде жасалған ihsan жақсылықтардан, айтылған жақсы сөздерден, şu qadam taşlap kelgen ulu niyetlerden, жақсылықтардан пайда болған ajır soğukturdu. Mına bugün biz üçün, el üçün, meken üçün, din üçün mına şunday ulu soğuşta kurman bolğondordun, şehit bolğondordun. Jana al жерден qaytıp gelip yerlerinde vafat etkenleribizdin. Jana tılda hizmet kılganlarıbizdin. Oğan soğuşunda Batken Koğalağında, dağı başka yerlerde, uşul meken çetinde, eldi yurttu dindi korgoş üçün kurman bolgon, vafat etken bardık momindarımыздың ruhlarına Huday Taalam jetkizip, alardın жатқан jeri jaylı, kabırları Kur'an nuru menen tolu, ahiretteki jaşoolары rahat beyiş, jana albatta mekendi korgoo üçün Allah Taalamın bere turgan belegi beyiş, Allah Taalam koşondoy ulu жақсылыкты ата etken bolsun. Kalgandarыбызга тынчтык, амандык, береке, жақсылык, ынтымактык, саламаттык, өнүп өскөн, берекелүү, бактылуу, адал жашаган, ыймандуу эл, ыймандуу коом, ыймандуу мамлекет болушту ар бирибизге Кудай Таалам насип кылган болсун. Мына ушундай кийинки урпактарыбызга, кийинки муунга сабак болсун деп улуу ниет менен ушул ишти уюштуруучуларыбызга, жетекчилерибизге, кол кабыш кылгандарыбызга бардыгына Аллах Таалам жакшылык берсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat Qarake. Tereksu Aydın'ın imamı Abuşak Sakal kısa nuska aytıp koyun deydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammedi ve alihi ecmaîn. Bana bugünkü günümde Çankaya'nın altında oturuyoruz. Ben tuğulganımda 35. yılı tuğulganımda onda bu adamlar takırcı oldu. Ben 86'a çıktım. O Kambaraz'ın Жазап қойған işlerine бардығынан мен мақұл боламын, мүнті мақұл болған жақсы, мына тапсыра тікетті. Ошон үчүн мынагы эли журтубузга тоокчулук, молчулук, барака пайыз, тынчылык бер. Эки дүниеде иштерибизди баскыл. Билип жана билбей туруп жасаган күнөөлөрүбүздү кечир. Мына ушул жаштарга, болачактарыбызга узун өмүр бер. Карыларыбызга, ата-энебизге иман, ден соолук, күч, кубат бер. Uğurup yürgen beybarlarga Allah Teala şifa ver, zamanımızda tınçlık ver, Allah hidayetten ulaştırma. Dillerimizi carık ravuşan kıl. Nasıl cemaatlarımız kırmaz verip Allah tuğra yola göndür. Dualarımızı kabul kılıp Allah Teala rahmetinden nasip kıl. Caman gözden, caman sözden sakla. İki dünya düşlerimizde avatlık üzerinde kabul kıl. Ulu Kur'an-ı Kerim'den payda olgan asıl suatlarda 18.000 alamda yaratkan Allah'a Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Cana onun sahabalarına salamlar, cana salavatlar olsun. Ey Allah'ım bizde bilip bilbe kılıp jasagan günahlarımızı geçir. Asmandan yerden gelişi alamet, beli, kırsıklardan salamat sakla. Zamanımızga tınçlık, elimizge esençilik ver. Ya Allah bizge de, ata-enelerimizge, uruk tuğanlarımızga, kolu komşularımızga, car cemaatlarımızga iman cana insaf ver. Uzun ömür, çıl densoluk ver. Uğurup kürçü beymarlarga Allah Teala şifa ver, zamanımızga tınçlık ver. Cenab-ı Allah öldürgeninde kavulun. Cenab-ı şu Kambarali'ye ben aytıp turgan nerse bizge Allah'ın bir meçhit alıp verdi. Meçhitte hazır namaz okup oturabız.
Bardığımız şu Allah için, Allah razı olduğu için şu ben de şu bala çakasına dua verip koyayım. Şu kambaralının bala çakasının ömrüne rızık olun Allah Teala bereket payız ver. Ne dilese dileğin kabul kıl. Ömrün uzun kıl. Kasımına bereket ver. Dil soluğun çın. Geleceklerin gen. Vaktılı adamdan boşluktu. Allah özüm nasip kıl. Kambaralık falan daim düşündüm. Çöp üstünde yer üstünce cirga düşündüm cire verin. Rahmet erhamer. Allahu Ekber. Mezgilde aldoo kıyın attan түштеп, mezgildi байкоо кыйын зордоп күчтөп. Мен азыр 90 жылым 9 жылча билинбей турган кезим бармак тиштепти. 90га чыккан бир аксакал эскерген экен. Мына атабыз кече эле өткөндөй 35 жылда айтып отурат. Аба бар болуңуз, сиздей аталарыбыз төрөбүздүн көркү болсун. Азыр сөзү бир аз кыскартып атабыз. Кээ бир сүйлөй албагандар капа болбоңуздар. Күн ысып кетти отургандар дагы туура түшүнөлү. Бирок Бишкектен атайын ушу Бишкектиктерди уюштуруп келген техника илимдеринин кандидаты, доцент, проректор Рысбек агабыз келип койсо, албетте бул жаштарга бул кишилердин берип туруусу чоң сабак болот. Кол чапканыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын тууган, амансыздарбы, аталар, апалар. Бишкек шаарында жана Чүй боорунда жашаган биздин айылдын кулуңдарынын атынан, ошол жерде иштеп жашап аткан, окуп аткан балдардын атынан сиздерге чоң салам айтабыз. Бул эстелик курулуп атканда кабарын угуп, колдон келишинче биздин балдар дагы жардам беришти. Жаралакка жөнөттүк. Ошол жерде биздин сыртта калбай, алыста жүргөндө жардам беришти. Анан эми алдыда келе жаткан жеңиш майрамыбыз кут болсун. Ушул эстелик ачылып атканда биздин мектепте окуучуларга тапшырма болду эле. Кимдин чоң атасы ветеран болсо, барып согуштан кайтпай калган өзүнүн курдаштарынын тизмесин тактап келгиле деп. Ошондо тактап атканда мен атам Жумабай 2 күн анын артынан калбай айтып бердей бергенде ушу ыйлап отуруп санап берди эле. Ошол кишилердин аттары ошо арканын ичинде жазылып турат. Андан кийин ал кишилердин өздөрү көз өтүп кетти. Алла рахматы кылсын. Эми аларды дагы жазып койгонго кезек жетип калыптыр. Бул өтө чоң биздин парызыбыз деп ойлойм. Андан кийин дагы бир жаштар кыла турган чоң иштер бар. Мисалы үчүн ушул жерде согуштан кайтпай калгандар күлгүн жаш кезинде кетип артынан бала калган бар, бала калбай калгандар бар. Ушуну демилге көтөрүп, ар кимисинин кимиси каерге коюлган тактап мүмкүн атап зыяратын кылып койгонго бир биздин парызыбыз деп ойлойм. Ушуну мектеп жагы жаштар колго алса, биз маалыматтык жана материалдык жактан ушинтип эле ынтымак менен колдойт элек. Бизден ошондой сунуш. Ал эми баарыңыздарды келе жаткан жеңиш күнү менен куттуктайм. Ушул жерде эң сонун жакшы каалоо тилектерди аталарыбыз, агаларыбыз айтып кетти. Ошонун баары кабыл болсун. Аман болуңуздар. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мынча ишти келип көрүп коюу, жаачып коюу абдан жеңил иш, бирок уюштуруу абдан кыйын. Ушул уюштуруу иштеринин иш-чаранын башында турган жанагындан бери сиздер жакшы тилектерди кабылдап айтып аткан Ош Баткен областынын жергиликтүү токой тармагынын өнүктүрүү фондунун директору, биология илимдеринин кандидаты Абсатаров Камбар Аликеге сөз берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, коноктор. Жараткан Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул күндөрдү Абдурахман Кары акам айткандай, тынчтыкта, ынтымакчылыкта, биримдикте жакшынакай болуп, улуу күчүбүз ушул жерде чогулуп, ушул күндү белгилеп, маркумдарды, аталарды, энелерди эскерип, Куран окуп, дуа кылып, улуу пайгамбарыбыздын айткан васыяттарын аткарып, ушул жерде Аллага зиярат кылып отурабыз. Шуну айткым келет. Мен айткым келет туугандар.
Уақыт ұшқан құш дегендей 74 жыл уақыт өтіп кетіптір шу соғыстың бүткеніне. Бұл соғыстың бүткеніне 74 жыл өткеніменен арадан қанша жылдар өтті, қанша адамдар өтті, қанша адамдар менен шу қошештешіп қоша жүрдік. Ошолордың бар эле убагында азыр көрбөй калдык. Ушул улуу ата мекендик соғышта ушу 72 атабыз ушу кичинекей гана топудай болгон айыл болсо керек. Ошо мезгилде 72 жаш улан кырчындай кезинде кетип келбей калгандары кандай өкүнүчтүү. Ошолор ушундай жакшы күндү көргөн жок. Ошол күндөрдү мынакей биз көрүп атабыз, Аллага шүгүр. Биз эскерип атабыз, Аллага шүгүр. Андан кийин 32-си келип ушул жерде кайтыш болду. Акыркысы кайтыш болгонуна мынакей 3 эле жыл болду. Арабызда калган жок булар. Алар калбаса дагы мынакей урпактар бар экен. Эскерип атабыз, намаз окуп атабыз, Куран окуп атабыз. Ушул намаздарыбыздын, Курандарыбыздын сооптору тиип, арбактары ыраазы болуп турсун, ыраазы болсун. Анан мен айткым келет, бул эстелик жөн эле ушинтип туруп калган жок. Жана менден мурунку сүйлөгөндөр дагы айтып кетишсе, октябрдын 12 чыган балдары ушул жерде өздөрүнүн жанына каражат топтоп, өздөрүнүн күчү менен курушкан ушул жерде. 57 жылкы балдар, менин классташтарым, досторум. Ошо 87 жылы ачтык элек. Ошодон бери мына мектепке рахмат, Жапарга рахмат. Ушул жерде жылда, февралда, майда Куран окулуп, кайра эскерилип, аталар жөнүндө патриоттук дуктагы ырлар айтылат, чыгармалар чыгарылып, жаштарды алдыга, келечекке, мекенди коргоого жакшы сөздөр айтылып, ушул жерде элдин биримдигине, тынчтыгына, ынтымакчылыгына чакырып турган маданий чоң борбор болуп калды. Мен ушунусуна сүйүнөм. Ар бир айылда ушундай маданий очок керек. Элдин башын бириктирип турган. Андан сырткары мен айткым келет. Ушул айылдан ошол 100 баатыр болгон экен, ошо 72си келбептир, 30 канчасы келип кайтыш болуптур. Андан сырткары дагы айылдан чыккан баатыр бар. Чернобылдын баатыры бар. Мына Абдурасул инибиз бар, ушул жерде болсо керек. Чернобылдын баатыры, бул Россия Федерациянын СССРдин баатыры. Ушул баланы дагы кадырлап, барктап жүрөлүк. Афганистанга барып келген баатырларыбыз бар. Бул жерде скромный гана жөн гана отурушат. Кан кечип, ушул жерде жан алып, жан берип, элим деп, жерим деп келген жерде балдарыбыз отурат. Баткенге барып келген мына Тайыр Азимов туруп койчу. Мына ушу Тайыр Азимов турат. Ушул балабызды Баткенге барып, канча азап тартып, мына бүгүнгө чейин биринчи группадагы май бир кол жаап койгулачы, ден соолугу жакшы болуп, оорубасын, жакшы болуп кетсин, элге журтка кызмат кылсын. Анан ушу Кыргыз Республикасынын ардактуу инсаны Мамытов Мамасал Точбеков деген жигитибиз бар. Мамасал кайдасың? Бир көрүнүп кой. Афганистанга 2 жолу барып келди. 2 жолу Афганистанга барып келди. Көкүрөгү толгон, жаркылдаган медалдар, ордендер. Ушундай балдарыбыз менен биз сыймыктанабыз. Уучубуз кур эмес. Кудайга шүгүр. Элибизге рахмат, журтубузга рахмат. Аябай мыкты эр азаматтарды, балдарды тарбиялап атат. Мектепке рахмат. Жакшынакай врачтарыбыз бар, инженерлерибиз бар, окумуштууларыбыз бар. Эң сонун кадрларыбыз бар, айылдан чыккан. Айыл өкмөткө рахмат, акимибизге рахмат. Ушунчалык элдин башын, райондун башын бириктирип, жакшынакай кылып мааракеге катышып атат. Телевидениядан, радиодон келип атат. Улуу коноктор, силерге рахмат. Мынакей аскер дивизиянын командирине рахмат. Бүтүндөй солдаттарын жөнөтүп, мына бул жерде патриоттук духту козгоп, балдарга дух берип атат. Чоң терең ыраазычылык айткым келет. Андан сырткары албетте айтпасак болбойт. Ушуну биз коюп, жакшынакай кылып туруп, түбөлүккө өзүбүз коргоп алалык, сактап алалык. Жаштарыбызды келечекке патриоттук духка, ынтымакчылыкка, биримдикке, улуу кичүүнү сыйлаганга үндөйлүк, тарбиялык очок болуп калсын. Ошону айткым келет. Айта берсе сөз көп. Анан ушул
эстеликтин акыркы курулуп бүтүшүнө мынакей Жалал аканын эмгеги чоң, Абдулаз аканын эмгеги чоң, Оштогу Манап ака, Фазыл ака, Абдубайт ака баш болгон балдарыбыз бар. Буларга терең ыраазычылык айтам. Мага өтө жакындан жардам беришти. Мына Бишкекке барды белем, Бишкектеги балдардан атайын өкүлү келиптир. Бишкектик балдарга рахмат. Айылдан кебин кошкондорго рахмат. Сөзүн кошкондорго рахмат. Ушул жерге келип бергендерге рахмат. Терең ыраазычылык айтам силерге, туугандарым. Силерге кызмат кылышка өмүр бою милдеттүүбүз. Ушул элдин баласыбыз, ушул элдин кулунубуз, ушул элден өңгөнбүз, өскөнбүз. Ушул эл үчүн биз сыймыктанабыз, өмүр бою кызмат кылабыз. Ыраазымын силерге, келип бергениңерге. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, барчылык болсун. Коңшу айылдан келген аксакалдар, карылар, молдолор, рахмат, улуу кичүүлөр, жаштар, коноктор. Мен терең ыраазычылык айтам. Элдин атынан, туугандарымдын атынан, жерде катышуучулардын атынан ушунча жерден келип, жакшы сөз айтайын деп келдиңер. Сөз айта албай калсаңар, ишиңерде турат, жүрөгүңөрдө турат. Сезип турам, мен ыраазымын. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Рахмат. Şu Камбаракеден көрдүм, ушунча иш жасап коюп кайра ыраазычылык сурап аткан. Сизге бул кишилер ыраазы болуп турушат. Дарегин угуп алыстан төш жайып тос жерине төрөлдү бирөө, намыска төрөлдү бирөө жөн эле дейт. Мына бала тарбиялап аткан апалар турасыздар. Балдарга бул нерсени айтышыңыздар керек. Сен да балам келечекте Кыргызстандын камчыга сап уулу болушуң керек. Ушундай патриот болушуң керек деп. Ал эми ушундай мыкты чыгандарды азын-олак жетекчилерибиздин грамоталары экен. Сөз кайрадан эле Акимибиз Пиримберди Ашырбек көчтү. Эми урматтуу туугандар, учурда пайдаланып дагы бир дуа саламды айтып коеюн. Мына Асылбек Шарипович биздин урматтуу депутатыбыз, Жогорку Кеңештин депутаты 3 күн бою Каракулжада болду. Мына 30 апрель күнү Каракулжанын борборунда ошол быйыл президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ошонун алкагында мына 200 кишилик тигүү секин фундаментине өзүнүн капсуласын салды. Анан мына жерден көпчүлүк элдер барып көрүп келди. Улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата Асылбек Шарипович 1 май, 2 май күндөрү спорттун 7 түрүнөн Искендер Шариповдун жаркын энесинен алган чоң спорттук мелдеш өткөздү. Ошол мелдешти өткөзүп, мына 926 спортсмен катышты. Катышып келдиңиз. 926 спортсмен катышып, 7 түрүнөн ушу жеңиштин күнүнө карата чоң спорттук мелдеш болуп, ал киши кече учуп кетти. Ошол үчүн ал дубай саламын айтып кой деди. Ушул ачылып аткан эстеликти ушул куруучуларына рахмат айтып, алардын ушул кут болсун, жакшылык болсун, элибизде тынччылык болсун, экинчи согуш болбосун деп жакшы ниетин айтып койду. Ошол үчүн сиздерге ушул Асылбек Шариповичтин дуа саламын айтып коеюн. Анан эми мына эч качан ушул ата мекендин согушта курман болгондор эч ким эч качан унутпайт. Аларга биз түбөлүк таазим эте беребиз. Анан эми ушундай жакшы эстеликтерди курганга өзүнүн уюштуруучулук, өзүнүн салымын кошкон, ошону мээнет кылган, суркаган дегендерге биз администрациянын грамоталары бар, ушуну тапшырууга уруксат этиңиздер. Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин буйругу менен 9 май улуу жеңиш майрамына карата улуу ата мекендик согушта курман болгондордун жана андан бияка кайтып келип курман болгондордун эстелигинин жанына, алардын урматына, алардын элесине арнап ушул аскердик 2 техниканы коюуну уюштурууга активдүү катышкандыктары жана демөөрчүлүк иштерди жүргүзгөндүктөрү үчүн төмөндөгүлөр Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Октябрь айынын тургуну Калназаров Жамалдин Сайдырахманович сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен
менен Октябрь айынын тургуну Кадырбай фермерлик чарбасынын жетекчиси Ергешев Абдилазиз сыйлансын. Ошондой эле атак грамота менен Октябрь айынын тургуну Ош, Баткен облустары боюнча Токой тармагынын Өркүрү фондусунун директору, геология илимдеринин кандидаты Абдисатаров Камбарали сыйлансын. Каракөз мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Тримберди Аширбекович. Урматтуу меймандар, айыл өкмөт ардак грамоталары бар. Айыл өкмөт башчысы Шайырбек Рахманбердиевич тапшырып берсе. Урматтуу коноктор, бүгүн чоң иш-чара болуп атат. Улуу ата мекен согуштун ардагерлери биздин аталарыбызды эскерип турабыз. Бүгүнкү айткан каалоо тилектердин баардыгына кошулабыз. Ошону менен бирдикте ушу октябрь айындагы ушу Камбарали ака баштаган жамаатка, Оштук туугандарга, Бишкектик туугандарга баарыңыздарга чоң рахмат. Мындан кийин да чоң самалыктарды бирдикте ынтымакта иш алып барабыз деп мен толук ишенем. Ушу ар дайым тынч болуңуздар. Ошону менен бирдикте биздин Кашкажол айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары бар эле, ошолорду тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кашкажол айыл өкмөтүнүн башчысы Рахманберди уулу Шайырбектин буйругу менен төмөндөгү атуулар сыйланат. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналып, октябрь айына курулган эстеликке жакындан көмөк көрсөткөнлүгү үчүн айыл тургуну Абдисатаров Камбарали Кашкажол айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы. Ушундай эле грамота менен айыл тургуну Атамбеков Абдисалам сыйланат. Айыл тургуну Тагаев Пазыл ушул эле грамота менен сыйланат. Айыпжанов Адилбек сыйланат. Наджимидинов Жаныш сыйланат. Байыев Өмүрбакыр сыйланат. Абдыкалыков Кочкарбай сыйланат. Төрөкулов Абдижапар сыйланат. Азимов Тайыр сыйланат. Кол чаап туруңуздар, кол чаап. Бул кишилердин эмгеги чоң. Калмурзаев Эркинбек сыйланат. Жусупалиев Адилбек сыйланат. Мамутов Матибраим сыйланат. Жунусов Айтике сыйланат. Рахмат, кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Эстериңиз өтүп жатышат. Урматтуу ушул иш-чаранын катышуучулары, өткөн аталарыбызды эскерип, 1 мүнөттүк эскерүү, минуталык эскерүү өткөрүп коелу. 1 мүнөт.
рахмат. Орнына беріңіздер. Азыр санаулы мүнөттөрдөн кийин ушул эстеликтерди тасмасын кесебиз. Жетекчибиз баш болуп, Камбарал эке, мында кыска белегим бар эле. Құрметті туғандар, бір жақсы белегіңіз бар әлі, тапсырып қоюға рұқсат етіңіздер, 1-2 минут уақытыңызды алыңыз. Қырғыз Республикасының ардақты инсандары қоғамдық бірікмесі Тойчубеков Мамасалы Мамытович Қырғыз Республикасының ардақты инсандар қоғамының орденіменен сыйланады. Hakimlik topshirib qo'ygan. Birinci Taşırbekovich, Sayınlıklı Afgan Soğuş'un ardagerinden tasma paylaşadak. Kolçağımız tuğanlar. Anadolu tarafı kolçağım koyunlar. Soğuktun arasında жүрген bu işler. Rahmat, rahmat, rahmat. Oşonda ele ardaktуу сыйлык менен Қалназаров Жалалидин сыйланат. Кыргыз Республикасынын ардактуу инсаны ордени менен. Kolçağız tuğanlar. Daim ele bunday ordan alaya vermek bizim yolda. Kolçağı koyuldu. Şıltı menen. Oşonda ele Kırgız Respublikasının ardaktуу insanlar Koğamdıq Birikmesi'nin ordeni menen Osman Vasılbek ardaktуу insan katarında orden menen sıylanan. Kolçağız tuğanlar. Oşonda ele Ergeş Abdülaz ağayımыздың ordeni keyinki çoğuşta tapşırağız. Bugünkü Bişkekten ülgürüp gelmeye kaldı. Kutlukta koyuyoruz. Çok rahmat tuğanlar.
Bu akımdaki soğuştuğun 74 yılında karakter bir çoğun işçiler olmadı. Bu işçiler bizim Karalcalarımızın Kaskaz olayını ötündü. Hatta ayında ötünce de bu akımdaki soğuşta kurban bulgundan nestelliğin açı azeminde toplanıp durağız. Bunu bile askerdeki teknikalar ornatıp. Uşunun ayıldan Ulatıben soğuştan kayıtmaya kalkan 72. Kurban bulgundan şu yerler atları çekerilip kalem alıp kayıtıp gelgenlerдің 38'i dağı bugün ötüp geçken ошондуктан азыр бүгүнкү күндө ошол Ата мекендик согуштун катышуучуларынын ошол жаркын элесине арналган чоң бир жакшылыкка эстелик тургузуп ошону ачуу азырына катышып отурабыз. Бул жерде жалпы эле атайын ушул айылдык журналисттер комитети, Афганистан, Чернобыль коогарына катышкандар, Баткен коогарына катышкандар, шунун баардыгын жердеги уюштуруп аябай жакшы иштешип, мунун Salonlaşan düşmanın bizim deputatlarımız aslında soğuşun bölümlerinde asker teknikler koyulup alar soğuşan kurban bulgunlarının atların üzerine yazılıp kesinlikle isteliktir bunlar şu azamlı çoğunu oturması üzerine oblasttan gelgen asker komiseriyetinden gelgen Ardagül'den kendisinin yakınları Bişkek'ten Boş'tan Canan Uçlu rayonundan gelgen şu ayıldım bizim sol hürmetli meymanlarının katışında sol işaret ötüyoruz. Bugünkü günde rayon boyunca bizim Calgız Gana Ata Mekendик Soğuş'un kaçışı kaldı. Adamda Oruk'ta gücümler hizmet kılganların azı 37'si kaldı. Bugün 9. May günü onların usul Ulu Cemisi'nin günü rayonumuzun barolarından saltanatlı belirlenmesi. Bu Ata Mekendик Soğuş'un elden жаш меймандардың жүрегінде бар екен аталарын ескеріп şu жерде аттарын жазып мындай танка қойып пушка қойып гүлчамбарларды қойып аталарды ескерүү иш-чарасы өтіп атат. Бұл іс-шараға біздің айылдың тұрғындары өзгөчө жакшы жардам берди. Ошто Бишкекте иштеп жашаган балдар жакшы жардам берди. Айыл өкмөт райондун жетекчилиги өзгөчө баса белгилеп кете турган дагы бир нерсе биздин улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Шариповичтердин дагы бул жерде салымдары бар. Анткени булар чыныгы элдин уулдары, чыныгы элдин балдары, ошо элин жерин ойлоп, аталарды эмгегин эстеп, ушундай иш-чараны өткөрүүгө чоң жардамдарын беришти. Мына бүгүнкү биздин иш-чарага районубуздун баардык улуу бурчунан аттуу баштуу аксакалдар келди, ардагерлер келди, Афган согушунун, Баткен согушунун, Чернобыль апатынын катышуучулары келди, эмгектин ардагерлери келди. Деги эле районубуздагы, облусубуздагы эң көрүнүктүү ишмерлер келишти. Булардын келип жакшы сөз сүйлөгөндөрүнө өзүбүз күбө болдук, жакшы каалоолорду айтты. Анан булардын өзгөчө бир баса белгилеген бир сөзү мага жакты. Ушул жер элдин, журттун, Кыргызстандын, дүйнөнүн тынчтыгына айланган аянтча болуш керек. Ушул эстеликтерди биз көргөндө, ушул жерге таазим кылганы келгенде биз тынчтыкты билишибиз керек. Биз мамлекеттин, элдин тынчтыгын коргогонго жаштарды үндөшүбүз керек деген жакшы маанайдагы, чын жүрөктөгү сөздөр айтылды. Элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, жакшылык болсун. Ушул иш-чарага активдүү катышкан бардык катышуучуларга мен терең ыргачылык айтам. Кыргызстаныбызда Кудай кааласа жакшы өнүгүү өсүү жолуна түштү. Биздин бийлик абдан жакшы багытты алды.
мына жылдан жылга өсүш болуп атат экономикабызда, саясатыбызда, социалдык турмушубузда, маданий турмушубузда баардык жагынан, гуманитардык жагынан, руханий жагынан элдин өскөндүгүнө мына бүгүн өзүбүз да күбө болдук. Кыргызстан алдыга кетип атат. Ушундай мааракелерде активдүү катышкан телекомпанияларга, прессаларга да мен терең ыраазычылык айтам. Дагы бир ирет урматтуу кыргыз элим майрам менен куттуктайм. Жакшылык болсун, тынччылык, молчулук болсун. Чоң рахмат. Ол жерде канча адам ошол улуу ата мекенде согуш барып Өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. 72 жаш жумакер, мындайча айтканда 16 жаштан 25 жашка чейинки жаш уландар кан майданга элин жерин коргойм деп кайтып келишпептир. Кичинекей гана топуда айыл экен, ошонун өзүндө айтканга караганда. Ушул айылдан эле 72 адам келиптир. Ал эми ошонун ичинен андан сырткары 37си кайтып келди. 72си келген жок. Ошондо 100ге жакын болуп калат да, бир эле кичинекей айылдар. Бул нерсе, бул көрсөткүч көрсөтүп турат. Ушул элдин, элине, жерине, мекенине болгон жаштардын патриоттук рухунун бийиктигин көрсөтүп турат. Район боюнча канча адам кетип атат, барганда атат? Район боюнча бир 40 миңдин үстүндө айтылып жүрөт. Мен унутканыма караганда 40 миңдин үстүндө айтылып жүрөт. Бирок районда дагы бүгүнкү күндө саналуу гана адамдар калыптыр. Өтө өкүнүчтүү. Канчасы кайын келген кайра районго? 40 миңден бир 15-16 миңдей кайтып келген. Биринчиден ушул элге, журтка рахмат. Ушу баары келип катышып берди. Ушу эстеликте биз классташтар 12-биз биринчи баштап, ушу мына фундаменттен баштап баардан куруп чыкканбыз. Мына азыр 63-кө чыгып атабыз да. Мына жакшы уштур. Бизден кийинки муундар, бизден аксакалдар дагы жакшы эсе уюштурушуп, мына военный техникаларды алып келип коюп атышат. Рахмат бардыгына. Ушул элибизге, жерибизге кут болсун. Кийинки өсүп аткан жаш балдар ушу бизден таалим алышсын, ушу эстеп жүрүшсүн. Кимдер болгон, кимдер жасаган, кайсы кишилер ушу ата-бабабыз өтүп кеткен ата-бабалардын арыбагын ыраазы болуп, баары жакшы алып элибизге насиет ойноп туруп жүрө берелик.